Саламатсыңар достор, кажы-көжө. Бүгүнкү конокто Медер Мырзаев, саякатчы, тилекке каршы кириш сөзү жазылбай калыптыр. Ошол себептен мен бул жактан тааныштырып кетейин. Бул подкаст Contentious Space аянтчасында жаздырылды. Contentious Space аянтчасы бул чыгармачыл адамдарга арналган аянт. Медер өзү айтып кеткендей туризм менен алектенесиң, анан ошо мен өзүм деле эстебей калыптырмын. Эмне болуп таанышып калдык эле? Биз экөөбүз, по-моему, биринчи жолу таанышкан жерибиз Бекжан аркылуу болгон. Чуркоодо. Забек жаздеми, күздеми Забектер болуп аткан. Ошондо таанышып калганбыз. По-моему, бир жыл сүйлөшпөй жүргөнбүз, эми просто таанышып болгон. Анан кийин ошо общий проекттер болуп, жумуш болуп. Мен мындай карап отурсам, аябай эле жакын болуп калдым. Интернеттен деле окуп, аябай постторуңду көрүп, анан такыр баштан чыгып кеттир да, эмне болуп, ушундай болуп калганчы. Анан албетте мага жагат. Сен кылып аткан иштер, анын үстүнө өткөн жылы аябай жакшы видеолор тартканың эле. Каяка барып келдиң? Тбилиси, 2 жыл мурун мен вообще 16 жылдан бери мындай өтө активдүү туризм тармагына киришип саякатка берилгем. 2018 жылы ошондо 2 жыл болуп калды. Бир айга рюкзагымды кийинип чыгып кеткенмин. Өзбекстан, Казакстан, Азербайджан, Грузия 4 өлкө болуп жол жүргөнмүн. Как раз Оштон Ташкентке, Ташкенттен Самаркандка, Самарканд Бухара, Бухара Хива. Бухара менен Хива өтө тоже мындай илгертен келген шаарлар. Ошко окшош, бирок Оштогу культурный наследие жок да, потому что талкаланып кеткен куугунтукта болгондо. Анан Самарканд, Бухара, Хива 3 шаарда өтө исторический шаарлар. Мага жаккан шаар мындай эскиче шаарлар да. Анан атмосферасы, өзүнүн атмосферасы бар. Адан дальше Каракалпакия Өзбекстандын территориясына кирет, бирок башка калк жашайт, каракалпактар деген. Бизге окшош, бизге жакыныраак. Адан нары Казакстанга өтүп, Западный Казакстанга Бейнеу, Актаудан Каспийский мореге жетип, Каспийский деңизге. Анан ал жактан деңиз аркылуу. Мен вообще чыгып атканда максатым көбүрөөк транспорттарды мындай колдонуп, допустим, Кыргызстанда поезд көп жүрбөйт го. Эми дагы чейин поездге отурган эмес элем, Өзбекстанга барып поездге отурдум. Анан кийин Каспий деңизине жетип, планымда как раз ошо пароход, теплоход болобу, теплоход алып, теплоход менен сүзүп өтөйүн деген оюм бар эле. Бир 12-15 саатта сүзүп өтөт да. Эми анча көп ачык сууда болгон жок элем. Эми бизде көл эле бар. Деңиздин дагы, ошо Каспий деңизинин дагы четинде чоңойгон, бирок анчалык көп мындай сүзүп өткөнү эме болгон жок да. Ошого сүзүп өтөм деп 3 күн күттүк. Ошо Актауга жетип бир эң арзан хостелга бардыгыбыз топтолуп калыппыз. Мен барганда уже бир 12 13 адам бар эле. Германиядан, Франциядан бар эле, бир азиат бар эле, эсимде жок каяктан экен. Анан бир немец бар эле. В общем, австралиец да бар эле. Ошол австралиец 2 жума күтүп атыптыр уже 14 күндөн бери. Бир жолу калтырып коюптур, жетишпей. Пароход, теплоходдор жок экен, себеби жайында өтө көп нефтепродукт ташыйт экен. Казакстан менен Азербайжан экөөнүн ортосундачы. Анан нефть ташыганда адам ташыса болбойт экен да. Против законов экен. Ошон үчүн күндө эле келип атты, бирок албай кетип атты адамдардычы, потому что нефть ташыйт экен. Ошон үчүн күтө бердик. Акырында 3 күн мен уже барышым керек эле. Убактым азайып атат эле. Анан кийин экөөбүз келе турган күнү келди, албай кетти. Экөөбүз аэропортко барып, ошо австралиец эми 2 жумадан бери Актауда кылганга эчнеси жок. Дем алып отургандан башкачы. Анан кийин ал жакта жиндүү болобуз. 3 күндүн ичинде мен барганда башка шаарга барып, ал жактан дагы ошо нефтепродукт экен, бирок ал жакта только ошо база экен да. Шаар, нефти шаар экен. Ошол жакка барып, ал жактан алып кетеби десем, жок, алып кетпейт экен. Анан кийин кайра Актауга кайтып, Актаудан акыркыны күтүп, ал дагы албай кеткенден кийин уже аэропортко барып, билет алып, 12-15 сааттык жүргөн, сүзүп өтө турган жерде жарым саатта учуп өтүп койгонбуз. Ошо ал австралиец вообще Австралиядан бери Германияда тайкеси жашайт экен, тууганы. Анан жер көрүп, жерден эле басып өтүп атыптыр да. То есть самолетти албайчы, бул жактан Австралиядан Индонезияга сүзүп өтүптүр. Индонезиядан
континентке сүзүп өтүптүр. Анан кийин ал жактан полностью сухопутный, мындайча айтканда сухопутный транспорт менен келатып, ушул эле жерде жарым сааттык жерде этот ошо деңизди күтүп турду. деңизди сүзүп өткөнү транспорт жок болуп, аргасынан самолет алып, самолет менен учуп өттүк экөөбүз теңчи. Эми мага дагы тилекке дагы каршы болуп калды, анын да тилегине. Бирок эми ал вообще жарым жылдан бери саякаттап келаткан. Анан кийин ага ошо планда болбогон нерсе болду. Анан кийин экөөбүз тең күлүп учуп өткөнбүз. Ошо анан Азербайжанда туугандарым бар. Ал жакта Неме туугандарың жөнүндө дагы сүйлөшөт болушубуз керек культурализм жөнүндө дагы мен теманы камтып кетет элем. Анан ошо айтып атпайсыңбы жана деңиз аркылуу сүзүп өтпөй калдык депчи. Акча жагынан кандай болдуңар эле? Акча жагынан топтомдор бар эле. Анан кийин вообще мындай стандарттар да эмес, нормативдер бар да. Допустим, определенное количество денег бир күнгө каратачы. Эми туристтер ар кандай финансовый состояние менен болот, ошондо бир средний божомолдоп алганда бир $10 да күнүнөчү. $10 кетирүү менен саякаттап жүрсө болот деген мындай правила деп дагы койсок болобу, же айтылбаган бир закон сыяктуу. Айтылбаган закон сыяктуу. Эми бир $8-10. Мен башынан баштаганда эми мен көп жол жүрүп аттым. Ошодон $10 бир аз өтүп кетип аттым. Андан кийин айтат как раз туугандарыма жеткенде ошол ал жакта акча кетирбей бир аз баланс болуп, кайра ошо кетирген акчамы кайра баланска келтирип алдым. Ошондо бир күнүнө $10 алганда көп эмес. Айына эми 30 күн болсо бир $300 чыкса болот да. Бирок эми все равно жол жүргөндө бир аз көбүрөөк кетет. Бир 300дөн бир $500 чейин бир айдын ичинде көп деле акча эмес. То есть, допустим, биз Бишкекте жашай турган болсок, примерно средний орто божомол менен зарплатабыз дагы $300-400 да. Ошо ушундай эле жашаган акча кетет. Ошон үчүн саякаттап жүрсө болот да. Анан айтып атпайсыңбы, тиги көп өлкөлөргө бардың, Анан сервис барго, краудсорсинг деп койчу эле. Couchsurfing. Couchsurfing, Сен краудфандинг менен couchsurfing аралаштырып. Ошол жөнүндө ошондой колдондуңбу барып атканда? Couchsurfingди Couchsurfing өтө популярдуу платформа. Өткөндө платный болуп калды окшойт, пандемия. Жок, платный эмес. Мен түшүндүрө кетсем, Couchsurfing деген платформа ушу вебсайт сыяктуу. Получается, сен бир башка өлкөгө келсең, ал жакта сени, допустим, бул жакка иностранный туристтер келе турган болсо, мен үйүм боло турган болсо, бош жерим боло турган болсо, кудай турчу. Мен кабыл алып, конок катары кабыл алсам болот да. Культура менен тааныштырып, тамак кылып үйдө. Анан кийин өтө ыңгайлуу нерсе, допустим, во-первых, бекер дегенде эми чай пай алып келсең болот, бирок негизи бекер платформа да. Идеологиясы бекердей. Анын өткөндө кошо кетсем болот. Мага СМС жөнөтүштү да, неме почтамачы. Кат жөнөтүштү, ошол жакта мындан ары акча төлөш керек болот деген. Улантышыңыз үчүн акча төлөгүлө деген сыяктуу мага келди. Ал билбейм, может быть, жекече баягы катышуу ошо платформанын негизинде турчу нерсе, балким баягындай ошо кичине өзгөрүп, коронавируска жараша. Жок, бирок кала турган жайларда бекер да. По идее бекер болот да. Ошондо көбүнчөсү бекер. Башында идеологиясы бекер болду, анан кийин кээбиркилер угуп жүрөт элем, зарабатывать депчи. Кээбиркилер акча алышат, бирок көбүнчө бекер. Көбүнчө дегенде бир 90% бекер да. Менде дагы өтө көп менде мүмкүнчүлүк болгондо өтө көп туристтерди коноктоп кабыл алат элем. Анын кызыкчылыгы эмне мендечи? Эми бекер кабыл алып, менде, допустим, чет элге чыккан мүмкүнчүлүгүм жок болгондо, башка культураны көрүп, таанышканы мүмкүнчүлүгүм жок болгондо, мен ошол жактагы эми өкүлү да, кандай десек дагы башка өлкөнүн өкүлү конок келгенде, все равно мындай частичка ошол культуранын частичкасы үйүбүзгө чакырып таанышкандагы мүмкүнчүлүк бар да. Ошондой эле, ошо таанышып, мындай чет элге барып келгендей сезимдер болот да.
ошого мен өтө көп кабыл алып чет элге чыкканга мүмкүнчүлүк жок колдонуп жүрдүң, э? колдонуп жүрөт элем да. Өтө сонун эле. Анан кандай болот ошо башка бирөөнүн эле үйүнө кирип ошол жактан мисалы мен кичинекей кезимде ата энелерим деле эч кандай жакка калтырышкан эмес да, үйдө эле өсүп калдым. Анан бирөөнүкүнө барып калсам мындай кандай десем кээ бир начар сезимдер пайда болчу да, мындай башкача өрө болупчу. Ооба. Анан ошол сыяктуу бир нерселер болбойбу же сен уже көнүп калдың? Эми ал туура көнүштүн эмеси, маселеси. Анын үстүнө бизде дагы туризм мындай анча кандай десем ички туризм өнүгүп келатат, балдарга кеттик аркы беркелер чыгып атат, анан ошо бирок мындай андай маданиятыбыз көп жок да, мындай башка жакка барган, Туура. Эми коноктон башка тем более мындай таныш эмес адамдын үйүнө барган башкачараак, бирок мындай саякаттап баштаганда все равно бир аз культураң бир аз мындай көз караштарың алмашып калат да. Анан кийин жол жүргөндө эми сен саякаттап чыкканда жөн эле жер көргөн эмес, культураны көргөн, адам менен таанышканы мындай бир нече пландарың бар, туурабы? Пландарың болот да эмиче, потому что кызыгыраак, потому что культураны болобу же башка историясын, тарыхын болобу көбүрөөк түшүнөсүң адамдар менен сүйлөшүпчү. Ошого эми пландарыңа жараша уже мындай ниеттериң болуп калат, анан кийин уже башкача көз карашың башкача ачылып барганы мындай ачыгыраак болосуң да, менимчечи. Менде вообще допустим көйгөй болгон жок. Мен Казакстанда Актауда бир барганда Салават ага, Салават дагы эле сүйлөшүп жүрөбүз, жакшы доспуз. Ошол түнү барып калдым, 12-1 Актау вообще интернетим жок, башка жактардан букинг болобу, там в общем жата турган жери жок, бара турган жери жок болуп калып, бир кафеге кирип интернет менен жазсам жооп бербей атат. Анан кийин ошол жакта бир саатча отуруп жазып калгам, анан кийин жооп берип түнү саат 1-де болобу футбол көрүшүп отуруптур башка туристтер мененчи. Анан үйү чоң экен, башка туристтер менен. Анан кийин чакырып калып келип, бирок эртең мен кетем, келип түнөп кеп, эртең менен туруп бардыгыбыз кетишибиз керек деп, ошентип мени куткарып калды, көчөдө калтырбай. Ошо башка туристтер болот. Анан кийин мындай каучсерфингдеги адамдар өздөрү ачык, мындай көз караштар дагы башкачараак болот да. Ошон үчүн эми каучсерфинг киргендин эле өзүнүн негизи максатын түшүнөсүң да, максатын түшүнөм. Анан менимче өтө кызыктуу платформа, өтө сонун, поэтому менимче биз описаниясына, түшүндүрмөсүнө калтырып коет болушубуз керек биздин подкасттын. Түшүнүү жөнүндө, жакшы түшүнүү жөнүндө айтып кеттиң. Анан ошо мындай нерсе бар эмеспи, баягы кээ бир жердин тарыхын билсең же белгилүү бир ошол жер жөнүндө маалымат билсең, сен ал жерди мындай тереңирээк түшүнөсүң деген сыяктуучу. Сен ошол барчу жериң жөнүндө алдын ала билип алганың жакшыбы, же болбосо эчтеке билбей туруп эле жаңы приключенияларды, жаңы кызыктуу нерселерди ачсам деген кызыктуураакпы? Менимче мен билбейм, жол жүргөн хотя бы негизи өзүң кандай саякаттайсың? Жок, мен ийне жибине чейин изилдебейм. Ийне жибине чейин изилдегени мен мындай билбейм, илгертен эле андай кызыкчылыгым жок эле. Бир аз алдын ала карап коем, эмне деген шаар, эмне деген өлкө, кандай адамдар, кандай тилде сүйлөйт, анан там акчасы кандай, анан жүрүш турушу канча примерно турганынча, затраталарды карап. Ошентип барам, калганын уже ошо на месте дегендей изилдеп, көрүп, адамдар менен сүйлөшүп, уже билгени болот. Ошондой болот көбүнчө. Эми ар кимдики ар кандай. Анан видео роликтерди дагы тартып жүргөнсүң, мага аябай жагат ошол учурларчы. Анан бирок азыркы учурда негизи эле медиа тармагында көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Баягы удержание деп коет го, кишинин вниманиясын, кишинин көңүлүн мындай кармап калуу, анан аркы берки депчи. Негизи эле саякатта жүргөн адамдардын мындай ой жүгүртүүсү, дүйнө таанымы башкачараактай, баягы алар кээ бир адамдар жада калса соц тармактардан дагы алысыраак жүрүп, же болбосо колдонсо деле мындай
эркиндик баягы бар го, пацифист, ар кандай жанагы фильм бар го, Тарантинонун акыркы фильми кайсы эле? Эсимде жок. Однажды в Нью-Йорке деген тасмадачы көрдүң беле? Жок. Мындай бир анархист деп коебу же кайсы билбейм, мен бир направление бар да. Өзгөчө кийинип алышып, анан талаалап кетип калышат. Эркин жашаш керек деген сыяктуучу мындай. Саякатчылардын ушул сыяктуу бир көз карашы бар, же кээ бирөөнүкү? Менимче көз караштары бар. Саякатчылар эми же кадимкидей эле болуп калат. Мисалы сен шаарда иштеп жүрөсүң, анан жайында бир жака чыгып келесиң, болду деген сыяктуучу, же шаарда жашап жүргөн адамдардын эми мен айылдан же өмүр бою саякаттап жүрөм деген жерим жок, бирок эми өзгөчөлөнгөн адамдар дагы бар. Саякатчылар, допустим, саякат бул жашооңдун образы деген сыяктуучу. Жашоонун образы абдан туура. Кээ бир адамдар бир айлап чыга албайт да, чыга турган болсо душу жок болот жолунда, же палаткада жатканы жата алышпайт, ыңгайсыз болуп. Анан эми ар бирөөнүкү ар кандай көз караштары, анан кийин стандарт комфорт деп коет го. Анан кээ бирөөлөрү чыга албайт, кээ бирөөлөр саякатташат, бирок отельдерде жатышып, мындай самолеттер менен учушуп, ал дагы өзүнчө бир туризм тармагы саякаттоо. Бирок меники мындай, ошо да бир жолу айткандай, бродяжничество эмес, бир сөз бар эле. В общем, ошо рюкзакты кийинип эле чыгып кеткендейчи. Анан жолдо палаткада жатканы эринбейм. Отель болобу, хостел болобу, хостелда жатканы эринбейм. Эми көбүрөөк жүргөнү эми жаш болгондуктан каражатка карап ошо бир туризмдин, саякаттын форматы чыгат да. Ошого мен хостелдарда жатып жүрдүм көбүнчө, палаткада жаткан жокмун ошондо чыкканда бир айда. Палаткам жок эле, андан кийин келип Алматыдан палатка алып, уже мына биздин тоолорго чыкканда көп жерлерде эми хостелда мүмкүнчүлүк дагы жок, ошон үчүн палаткада жатканы өтө жактырам. Кээ биркилер палаткада жата албайт, ыңгайсыз болупчу. Сенде мындай болобу, көнгөн обстановкаңды баягы өзгөртүш үчүн жөн эле чыгып шаардын ичинен эле кээ бир жерлерди изилдеп, мүмкүн жада калса ошол эле жанагы хостелдерге жатып дегендейчи. Мисалы өткөндө уктум, самолетторду баягы азыр учпай калбадыбы, границалар жабылып калыпчы, чек аралар. Анан мындай туризм пайда болуптур да, самолетторду отурасың, билет аласың кәдімгідей элечи, учуп барып асманга чыгасың, кайра ошол эле аэропортко келип коносуң да. Бул укпап турмун. Уга элек белең? Жок. Аябай саякатка кызыккан адамдар ушундай баягы чыдабай эч жаканы өтпөсө, ошону кичине напряжениени ылдыйлатыш үчүн. Эми өмүр бою саякаттап жүргөн адамдар бар да, канында уже бир күн 2 күн чыкпай кала турган болсо, или бир жума уже кандай эме болуп калышат. Анан мен анчалык көп саякаттабайм. Эми опять же мүмкүнчүлүккө карата, Европадагы адамдарга карата да. Бирок ошо жумасына хотя бы бир жолу же 2 жолу чыгып турганы, тоолорубузга чыгып турганы мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн ошондой кылып саякаттайм. Бизде дагы жаратылышыбыз азыр как раз ошо бир кырсанды изилдеп, ийне жибине чейин изилдеп чыкканды аракет кылып, максаттарым бар. Ооба. Түштүккө түшүп, түштүктү кыдырган жокмун. Себеп билесиң. Өзүм жерим жок, себеп билем деген эмес. Ал жакта жашаганда мүмкүнчүлүк эмес, кызыкчылыгым жок эле андайчы. Саякатка келген жок элем. Азыр бул жакта жашап саякатка келип, түндүк регионду полностью көл болобу, Нарын менен көл эң жактырган областтарым. Нарын жана көл. Көлдү алсак, мындай пляжный туризм эмес, пляжда жатып сууга түшкөндө эмес, көлдүн айланасында өтө кооз жерлер көп. Нарындын дагы Нарында болгонсуң, жаратылышы ооба да. Ошо Нарын менен көл эң көп жүргөн областтарында, эң жактырчу, эң көп жүргөн областтарым. Туризм десе эле адамдар кандай десем, бизде азыр белгилүү бир маданият
башталып баратат окшойт деп ойлойм да. Ошо баягы эле жаш балдар уюштуруп жаткан турлар, анан адамдар көп тоодон түшкөн сүрөттөрүн, көл суудан түшкөн сүрөттөрүн көрүп калгам. Баягы көк суунун фонундачы. Анан сенин оюң кандай ошо Кыргызстанда жакынкы жылдары? Албетте эми эске алышыбыз керек, биздин жашоо деңгээлибиз азырынча мындай өтө бийик эмес, бирок ушул маданият калыптанабы Кыргызстанда? Ушундай адамдар тоолорго умтулуп, өзүнчө бир саякат, жеке саякат кылганга умтулганчы? Мен түшүнүп жатам да, мисалы айылда болобу, каякта болот, баягы мотурулуп эле жумуш менен алектенип же бир кара жумуш тойпой мүмкүн болсо. Албетте, менимче саякат маселеси, саякатка келгенден соң бир финансовый, анан кийин как раз сен айткандай жашоо деңгээлиң бир аз эми шаарда мүмкүнчүлүк бар, адамдар ошо жума бою иштеп, дем алыш күндөрү бир жакка чыкканга умтулушат. Анан шаарда болгондо ойлоруң дайыма эле жумушта, анан кийин көп ойлор, анан башың бир аз дем алдырыш үчүн тоо жакка чыксаң, саякаттасаң, ошол ойлор кетип бир аз дем алат да. Өзүң дагы дем аласың, физически дегенде дагы и морально дегенде дагы. Ошон үчүн элдер азыр именно внутренний туризм боюнча шаар жактан башталат болуш керек да. Көп чыгып калышты. Эми айылда мен алар ансыз деле тоодо жүрүшөт да көбүнчөсү. Ооба. Андан кийин эми аларга ошо алардын развлечениясы тойго барыш, анан эми чыга турган болсо дагы жаратылышка бир айына, там 2 айына шашлыкка кылабы же плов кылып бир жолу үй бүлөсү менен барып коет, ошо менен бүттү. Анан бизде сен айткандай как раз Кыргызстанда мындай туризм культурасы өтө өнүккөн эмес. Менимче вообще бирок перспектива барбы? Перспектива бар. Албетте. Шаардыктарга эмнелерди айтып кете аласың? Мисалы, кандай десем, идеялар болобу? Мисалы, өткөндө видеоролигин көрдүм. Машина менен барып, жөн эле токойдун арасына кирип, жакшы видео жасап турсаң, анан ошол жакта отуруп алып тамактанып анан жүрүп кеттиң да. Кандай идеяларды кыла аласың? Мисалы, хайкинг дегенди билем. Мен дагы хайкинг болду, хайкингден башка билбейт болушум керек. Анан пикник кылгандычы. Эми дагы кандай түрлөрү бар? Мисалы, Кыргызстанда түрлөрү көп. Ошо айта турчу нерсем, мен өтө жаратылышка чыкканда, анан мындай саякаттаганда, бизде Кыргызстанда өтө мындай өкүнүчтүү нерсе, мусорубуз көп. Шаардан караганда тоолордо мусорубуз көп. Ошол өтө өкүнүчтүү нерсе. Өкүндүрөт да, келип алып манайым түшүп, анан неге адамдар ушундай кылат, неге бул жаратылыш келип колдонуп карабай мусорун таштап кетет да, колдонуп алыпчы. Мындай потребительский отношение да. Анан ошо жаштарга айтчу нерсем, эми биз жаңы муунбуз. Бир аз ойлоно турган муунбуз. Анан ойлоно турган кез дагы келди, убакыт дагы келди. Азыр дүйнө жүзү боюнча мусор көбөйүп, озоновый слой бузулуп, отходдор көп болуп атат. Мындай экологичный отношенияга да, жаратылышка, анан кийин чакыргым келет эле. Мусор калтырбай, жаңы жерлерде там отун оттобой, анан отун жарбай дегеним. Ошол тармакта мен азыр как раз YouTube баракчамда, анан кийин Facebook болобу, Instagram болобу, бардык блогтордо ойлорум бар. Прям мындай видео сабактарды кылып, адамдарга түшүндүрүп, опять же сен айткандай культурабыз, мындай туризм культурабыз жок. Ошону салым кошуп, бир аз мындай адамдарга түшүндүрүп кеткен аракет кылам деген пландарым бар. Ошону азыр акырындан кадам таштап жатам. Өтө мындай жакшы салым болот эле деген оюм. Анан кийин ошо айта турчу нерсем, экологичный болуп, хотя бы баштаган нерсебиз мусор таштабай, өзүбүздүн артыбыздан мусор алып кеткен аракет кылганы чакырат элем. Аябай жакшы нерсени айтып кеттиң, бирок мен мындай
түрлөрү жөнүндө дагы бир эки сөз мүмкүн болсочу. ооба Мисалы, түрлөрү ооба, аябай сонун таштабаш керек. Баягы Кыргызстанда көйгөй болуп атат, өткөндө тоңдон деле мен өзүм көлдөн болгом, анан ооба билет болушуң керек. Анан ошол жакта мусор таштап салышыптыр. Аябай көлдүн жээги да эми ушундай бир чети ичиңен тызылдайт да. ооба Аябай жакшы. Анан ошо идеялар боюнча дагы мүмкүн кээ бир адамдар идея бериш керек да. Мисалы, сүрөт тартып атканда деле мен айтып атам, күзгү фотосессия уюштурабыз деп, анан мисалы мен астына жазып кое алам да. Велосипед менен чөлү же болбосо ролик менен чөлү, костер жагып костер менен күзүндө атмосферада мондай кружкаларды кармагалы. Баса бул кружканы Медер бизге белек кылды. Чоң рахмат. Анан ушул сыяктуу бир идеяларды берип койсоң, ошо адамдар дагы ошону кандай десем, попробовать мындай изилдеп көрөт мүмкүн болсочу. эми кандай Мисалы, пикник кылышат, аны баары эле билишет. Хайкинг кылат, анан же кандай түрлөрү бар мисалы? Бизнес турларды силер ачып аткансыңар. турлар вообще мындай туризм тармактары көп, туризмдин форматтары и мындай видтери көп. Автотуризм деп коет, анан жөө пеший туризм, велотуризм бар, экотуризм бар, спортивный туризм бар, учебный туризм бар. Допустим, азыр индустар келип бизде окуп атышпайбы, ошол дагы бир четинен учебный туризм. Да. Анан кийин там бир ай же 2 айдык курстар бар го, башка өлкөгө барып окуп келишкен, повышение квалификация. Ошол дагы туризмге кирет. Чет элге чыгып, башка жактан адамдар келген, башка жакка чыксаң эле анын баардыгы туризм деп аталат. Бирок ошо вид подвидтерге бөлүнөт да. Учебный туризм. Кыргызстандын ичин алсак да, ошо кайсылары иштейт да? Бизде ошо мен айтып аткан баардыгы иштейт. Баардыгы иштейт. Аз болсо дагы автотуризм бар, жөө туризм бар, велотуризм бар. Велосипедтер келет го жайында. Ат минишет. Ооба. Анан кийин экотуризмибиз бар. Эми бизде экологичный өлкөбүз болгондон кийин поездда дагы жүргөн адамдар бар. Эми бир нече өлкөлөр бар, өтө көп поезддер болгон жолдор мененчи. Ошол жакта эми Индияда, там, допустим, Америкада, Россияда ошентип дагы саякаттайт адамдар. Ал бизде жок. Дагы кандай туризмдер бар. Медицинский туризмибиз бар. Бизге көлгө келип дем алышат. Анан кийин ошо айткандай эле учебный туризм дагы бар, окуу туризминчи. Ал дагы индустар келип бизге окуп атпайбы? Ошон үчүн баардык тармакта эле, баардык видтер бизде бар, аз болсо дагы иштейт өлкөбүздүн ичинде, Кыргызстан боюнча. Анан эми көбүнчө биздин кыргызстандыктар именно колдонуп турган колдонуучу туризм бул көбүнчө автотуризм. Азыр эми мына велотуризм көп айтат, велосипедисттер көп айтат, шаардан жалпыча эле шаардан болбосо тоого чыккан, эми бир күндүк, там 2 күндүк турларга чыгып келип атышат. Ошол дагы сүйүндүрүп жатат. Анан автотуризм көбүнчө алар чага чыгып машина менен шашлык кылып, шашлык бышырып, тамактанып кайра келет. Ошол эми самый эң распространенный вид деп койсок болот. Көптөгөн идеялар болду, аларды эми биздин угармандар колдонуп, мүмкүн кызыккан адамдар жашоосуна белгилүү бир өзгөрүүлөрдү киргизе алат, мүмкүн болсо. Анан менин билишим боюнча сенде кандай десем, бул темаларды көптөр талкууга алышпайт, бирок мен талкууга ала берем да, баягы табу кылбайм деген сыяктуучу. Анан баягы сенде өзүң кыргызча кам бар, анан азербайжанча кам бар, да? Менде жалпыча 4 каным бар. 4 кам барбы? Мен кыргызча сүйлөгөндө баардыгы таң калышып, каяктан үйрөндүң, каяктан келдиң деп таң калышат. Айткандай эле кыргызстандык болом. Эки өлкөдө деп айткандан соң мен апам Азербайжандан болот, жарым түрк, жарым Азербайжан. Атам жарым татар, жарым кыргыз болгон. Чоң атам кыргыз болгон. Эми үй бүлөбүздө кыргызча сүйлөйбүз, кыргызча орусча сүйлөйбүз, бирок ошо кыргызча дагы сүйлөп келгенибизден кыргызча так болбогондо дагы бир аз сүйлөгөнү аракет кылып сүйлөйм.
Анан ошо менин суроом мындай болчу да. Сен өзүң кандай мындай мен сени тартып албайт болушум керек бул жерде. Болду. Менин Азербайжан соседим бар да. Коңшум бар. Ошол байке өткөндө мен менен кээде чыгабыз да, прогулка кылган чыгабыз, сейилдегенчи. Анан биз жакта кафелер бар экен, азербайжандыктар ачканчы. Ошол жака барып эле анан сүйлөп кетти, неме азербайжанча айтчы. Мага аябай башкача болду, бирок аябай кызыктуу болду да, мындай бир Бишкектин ичинде мен ушунча жыл жашап жүрүп, вообще эле Кыргызстанда ушунча жыл жашап жүрүп, анан мен мындай кыргыз деп эле кыргызча, кыргыз адамдын көзү менен карашымын да дүйнөгөчү. Анан бизде ушундай да ар түрдүү кишилер бар деп ойлоп койдум да. Анан ошо сенин көз карашың кандай? Мындай өзүңдү кандай алып жүрөсүң? Мындай коомдо кандай кызыктуу нерселер болот ушул сенин мультикультуралдуулугуң боюнча? Же кадимкидей эле жүрө бересиң? Көбүнчө, наверное, сезимдерим кыргызча, мындай кыргыз адамдардыкындай болсо керек. Мен ошентип ойлойм. Эми досторум дагы бар, орусча сүйлөгөндөр бар, кыргызча сүйлөгөндөр бар. Анан кийин илгертен мындай кыргызча сүйлөп эле келген кыргыз жигиттерден деп эсептейм өзүмө. Бирок башкалар мени кабыл алган маселе башкача. Менимче бир аз болсо дагы ошол кабыл алгандык мен башкалар кандай кабыл алса, мен ошол жакка дагы бир башкача өзгөрүүлөр болду деп ойлойм. Окружение строит тебя деп коет го. Ошол сыяктуу. Жаш кезимден бери, кичүү кезимден бери эки өлкөдө, Азербайжанда жарым жыл, Кыргызстанда жарым жыл болгондуктан, менимче баары бир ошол таасир эткен да. Жарым жыл болгондо кандай? Жарым жыл жака жашап алмак-салмакпы? 1-2 ай ал жакта, ооба, тайнымдардыкында, анан кийин бул жакта Кыргызстанда да, Ошто өсүп, ошо эки өлкөгө өсүп, анан кийин дайыма саякаттап, ошо кичине кезден дагы саякаттап жүрчүбүз, ар жакка бер жакка болупчу. Балким ошон үчүн дагы мындай саякаттаганга бир аз шыгым, анан кийин мындай кызыкчылыгым болуп калганбы, пайда болуп калганбы деп ойлойм. Кабыл алган жагы негизи башка нерсе экен. Анан буга тиешелүү окуяларда бир окуя болгон, бир эми көп окуя болгон, бирөөнү айта кетсем, английский курстарда окуп жүргөндө бир британец агайым бар эле, экөөбүз. Анан общий ошо мектеп менен английский курстар менен тиги тоого чыгып, анан кийин тоого чыгып бир аз айланып, анда жаңы үйрөнүп элем, англисче билбейт элем. Кайра кайтып келиш керек болуп калды. Агайым келгиси келбей, бир аз көбүрөөк калгысы келди. Анан кийин бардыгыбыз кайра чыгып келе бердик. В смысле, бардыгы кайра план боюнча кайра чыгып келе берди шаарга. Мен группалаштарым давайте калып кетебиз, бу менен бирге жүрүп, анан кайра кайта албай калат, же кыргызча сүйлөйт, же орусча сүйлөй албаса деп, анан эч ким макул болбой койду. Мен өзүм калып кеттим, англис агайым менен экөөбүз калып кеттик. Анан кийин ошо эртемден келгенден бери кечке чейин англисче сүйлөп, анан кийин бир аз көнүп калып, анан бир эптеп талаап жүрүп, бир маршруткага чыгып, машина таап, анан бараткан жол бир 2 саатка жеткенбиз да. Анан кийин барган жерибизге, анан кийин келатканда бир 3 сааттай болду, айланып келеткенин көрсөчү. Анан маршруткага чыгып англисче сүйлөп кетип атабыз. Анан кийин бир жарым саатча, 1 саатча анан өтө диалогко берилип алып сүйлөп кетип атабыз. Анан кийин ал бул жакта Бишкекте ошо орусча курстарды өтүп жүрөт. Анан кийин орус тема өтүп кеттик, орус тил темасын өтүп кеттик. Анан орусча нерселерди сурап баштады эле. Мен орусча так жооп берип аттым да, жооп берип түшүндүрүп аттым орусчачы. Анан кийин бардык маршрутканын, биз артында отурабыз, маршрутканын бардыгы бизге карап, бул орусча сүйлөйт экен деп таң калышты. Биринчи болчу. Анан вообще англисче сүйлөп, эми келбетимде ошондой болуп атса, иностранец экен деп ойлоп, анан кийин баратабыз, бир 2,5 саат өттү да, ужечу жетпей атабыз да, кайра-кайрачы. Анан автоматом маршрутканын артынан отуруп алып, шофёрго байке качан что-то узарып кетти, качан жетебиз деп автоматом кыргызча сүйлөй бердим да, автоматом. Анан кийин бардык маршрутканын бардыгы баягы биз экөөбүз бирибизге карап алып каткырып бердик. Анан бардык маршрутка бардыгы каткырып берди. Эми башында иностранец экен деп ойлоп атып, анан кийин орусча сүйлөп, анан кийин акырында келгенде так кыргызча сүйлөй бергенинен таң калып,
ошондой күлкү болгон, ошондой окуя болгон. Күлкү эмес да. Менин оюмча коомдо белгилүү бир стереотиптер бар болуш керек, мындай баягы кыргызча сүйлөгөн адам кандай болуш керек деген сыяктуучу. Кээде мен деле сен корейсиңби дей беришет да. Мен кыргыз элемин да, бирок кээде маршруткада кетип барып кыргызча автобуста кетип барып бир жолу бир нерсе көтөрүп бараткам. Анан токтотуп коюңузчу, артынан чыгып алайын дедим да. Тиги тияка ташыгым келген жок да жүктүчү. Анан апей сен кыргыз белең деп бир эже айтканын угам да. Анан менин оюмча биздин коомдо мындай чөйрөнү жаратышыбыз керек окшойт деп ойлоп калам да. Бул менин жеке оюм. Баягы иностранец деле бул жака келсе, япондор сыяктуу баягы культура, маданият багынтып алат го. Мисалы, япондордун маданияты аябай багынтып алат да өзүнөчү. Мисалы, американец барабы же болбосо орус барса деле аябай алар прям япондошуп, кадимкидей аралашып кетишет да. Алар үчүн бул данность сыяктуу да. Анан биздин коомдо деле мындай ар түрдүү мультикультурдуу экөөбүз баштагандай эле мындай нерселерди көбөйтсөк, кыргыз тилдүү сүйлөгөн адамдар дагы мындай чоңураак, кененирээк коомдо жашайт белек деп ойлоп калам да. Мындай байыраак деген. Себеби ар бир маданият бири менен аралашканда аябай чоң нерселер жаралат да. Маселенин бир чети салыштырган өлкөлөр, Жапонияны алсак, япондорду алсак, алар культурасы өтө күчтүү, анан кийин күчтүү эл келишет. Анан кийин американецтерди, орустарды ала турган болсок, биз кыргыздар албетте экономика жагында биз аксатабыз. Экономика жагында мындай моралдык жактан, экономиканын жагынан дагы эмес. Биз илгертен эле мындай көчмөн, билбейм, көчмөн эли болгондон соңбу келген жагыбызга, или барган жагыбызга, ошол жакка орустар болобу, орусча сүйлөп, жапондор ийкемдүү, ооба, ийкемдүү, анан кийин сразу кошулуп, аралашып, тилди үйрөнүп кетебиз да. Допустим, орустарды алсак, бир-эки досторум бар, ошол Россиядан англис тилин бир дагы сөздү билбейт да. Мен таң калам, кандай мындай жаңы коомдо жашап, азыркы 21-кылымда жашап, англис тилин билбесе болбойт. Англис тили эми азыр катарынан бардыгы эле билип калды го. Мындай мировой тил болот депчи. Андан ошол таң калыштырды да. Кыргыздардан айылдан келип дагы англисче үйрөнүп, англисче сүйлөгөн кыргыздар көп да. Кырсандачы. Мисалы мен. Да, мен деле по идее да. Анан ошол жагынан биз өтө ийкемдүү, өтө мындай тез үйрөнчү калк келет окшойбуз деп ойлойм. Ал чети дагы менимче мындай жакшы характер, жакшы көрүнүш, ооба. Анан менимче ал жакшы жагы. Эми кээ бир эл өзүнүн культурасы менен, өзүнүн мындай жүрүш туруштары менен самобытность деп коет го. Самобытность өтө күчтүү. Ошондуктан аларга келгенде эл ошол жакка аралашып кетет. Эми допустим башка чет элден дагы чет элдиктер келип бизге айылга түшүп кала турган болсо, алар дагы, мен көп чет элдиктер бар, американецтер болобу, француздар болобу, кыргызча сүйлөп айылдарда жүрүпчү. По программам келип 2 жыл, 1 жыл туруп эле кыргызча сүйлөп кеткендер бар да. Кыргыз кийинип, кадимкидей чай койгону, жүрүш туруштарды да. Көлөч кийип. Ооба, кыргызча эле болуп калат. Эми ал ошо бир чөйрөгө түшкөндө, большинство боло турган болсо, допустим, кыргыз айылына түшкөндө эми французча өзүңө алып бара албайсың, потому что чөйрөң кыргызча болуп аткандан кийин ошол жакка көбүнчө бурулуп кетесиң. Ошондой эле башка өлкөлөрдө. Японияны алсак, ал жакта ошо самобытность өтө күчтүү болгондуктан түшкөн адам эле ошол жакка бурулуп кетет, мындай ийилип кетет да, бир азча подстраиваться дегендей. Ошондой болуп кетет деп ойлойм. Албетте баягы көптөр деле айтат го, жаңа кыргыздар аябай так сүйлөйт экен орусча депчи. Ошо сен айткандай эле баягы көчмөн болуп, мүмкүн аябай ийкемдүү болуп кеткен деп ойлойм. Анан Борбор Азияны алсак деле көбүнчө мисалы Өзбекстанда акцент болуш ыктымал орус тилиндечи, менин оюмча. Көбүнчөсүнүн. Ошо Кавказда же башка жактарда биздикин алып таң калышат го, мактапчы. Бирок биз ушуну гордость, мындай сыймык деп кабыл алышыбыз керекпи? Сенин оюңча кандай? Менин оюмча эми бир чети карасаң, мындай кандай десем,
катуу болуп калат болуш менимче керек. плюстар дагы көп, минустар дагы көп, бирок менимче плюстары баары бир көбүрөөк. Эми ар бир адам өзүнө жараштыгы бар. Мен көбүнчө плюстарын көрөм. Мага жагат бул нерсечи. Эми өзүмө караганда ошол качество болобу, ошол данность болобу, англисче үйрөнгөнү там, англисче сүйлөгөнү там, орусча сүйлөгөнү өтө жардам берген да. Азыр орусча дагы, Кудайга шүгүр, англисче дагы мындай бош, жеңил сүйлөгөнү ошол жардам берген деп ойлойм. Ошол именно менин качеством эмес, менимче ошо бир кыргыздардын общий жалпы качествосы деп кабыл алам да ошончу, потому что айттым, орустар болобу, орустарда, англичандар дагы, ошо американецтер дагы, алар дагы көп башка тилдерди үйрөнө бербейт да, потому что эми англисче бардыгы сүйлөйт деп. Биз кыргызча билебиз, орусча билебиз, англисче билебиз, керек болсо башка 4-5 тилдерди дагы үйрөнүп кете беребиз да. Көп кыргыздар бар, Кытайда окуп, кытайча билген там, башка тилдерди билгенчи. Ошол жактан өтө мындай ошол качество өтө жакшы деп ойлойм да. Ошо кайрадан биз Кажы Кожо подкастындабыз. Биздин конокто Медер Мырзаев, саякатчы, ошондой эле СММ жаатында дагы иштеп жатасың, бир аз. Анан мультикультурализм темасы жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Аябай кызыктуу болду. Анан кайра эле саякат жагына жүгүрүп кетсек, баягы кээ бир интернеттеги блогерлердин видеолорун көрүп калам да. Анан негизи эле саякат тармагындагы видеолор булар кандай десем, кичине кооздолуп тартылат, мындай негизи жашоо оорчулуктары, кээ бир жашоонун кыйынчылыктары бүт эле жерде боло берет эмеспи? Анан мындай саякатчылардын видеолорун карасаң, мындай баары эле сонун болуп тургандай сезилет да. Мен айта турган нерсе вообще форматтары ар кандай да. Допустим, живой лайф влог деп коет го. Жаманчылык болобу, жакшылык болобу, ошонун баардыгын көрсөтүүгө аракет кылгандар дагы бар. Ошон үчүн влог деп коюшат да, живой влог, лайф влог. Анан кээбиркилер баягындай концентрацияны алып, эми все равно мындай көргөндөгү ощущенияларыбызды, анан кийин сезимибиздер башкача го. Ошону бериш үчүн видео аркылуу только баягындай концентрированный эң сонун жерлерди алып, кошуп бир кыска мөөнөттүн ичинде көрсөтүүгө аракет кылган дагы формат дагы бар да. Ошон үчүн форматтарына жараша. Меники билбейм, меники наверное ортомчо болсо керек. Мен мындай жаман нерселерди көрсөткөн аракет дагы кылбайм, бирок жашырган дагы аракет кылбайм. Если мындай допустим бир жакка барып алып бир өлкөгө да бир жаманчылыгы боло турган болсо, көрүүчүлөргө айта кеткени туура көрөм, потому что жаманчылык боло турган болсо, алар пландаштырып ошону алдын ала билгени жардам берет деп ойлойм да. Бир нече бир информация сыяктуучу. Ошон үчүн ал дагы мындай өтө маанилүү нерсе. Айтмакчы, Медер Мырзаевдин YouTube'дагы каналын ылдый жакка калтырып кетебиз. Анан мага негизи эле саякат кылган жагат, албетте. Мен дагы тоолорго чыгам, сүрөт тартам. Анан менин дагы ошондой максаттарым бар. Кыргызстанды карап, аябай киши көз жетпеген жерлерине барып, именно Кыргызстандын ичинен баягы өзүнүн жерин тартып калып көргөзгөнгөчү. Анан Кыргызстандагы туризмде эмне эске келет? Дегенде элечи, мисалы Кыргызстан, албетте Ошту деле алсак, Ошко барып келдим ушул жылдын башында элечи. Аябай жакшы жер экен, элдер аябай жакшы сүйлөшөт экен, мындай оңой сүйлөшөсүң да оштук адамдар мененчи. Анан эмпатиясы барбы билбейм. Эми жалпылап айтканда туура эмес, бирок мага ошол сыяктуу сезимдер калды. Анан Ошту алсак, ал жакта маданий наследие деп коет го. Андай нерсе аз, бирок Кыргызстандын башка жерлерине салыштырмалуу көбүрөөк окшойт да. Мындай ар кандай ошол эле өзгөнчеби, Сулайман тоо, анан көчөлөрү ошол жакта, мындай өзүнүн бир өзгөчө, мүмкүн мага өзгөчө көрүндү да. Бирок Ташкентти алсак, же болбосо ошол эле Тбилисини алсак, ал жакта бир өзгөчө имараттар дагы бар.
Бизде болсо социалисттик көз караштардан калган ар кандай Брежневский, анан аркы курулуштар эле калбадыбы? Бишкекти алсак же Ошту деле алсакчы көбүнчө. Союз учурунда бир тенденция бар болчу го, жанагы белгилүү үйлөрдү курабыз дегенчи. Анан башка жерлерде мындай бир өзгөчө, биз көчмөн калып койгонбуз албетте. Биз ар кандай белгилүү бир материалдык нерселерге жармашкан эмеспиз. Көп болсо там боз үйүң аласың, аркы каласың. Вот анан Кыргызстанды айтканда эмне эске келет? Биринчи иретте эмне фишкасы болуш керек депчи. Мисалы Ташкентти алсак, ал жакта бай, аябай тарыхый нерселергечи. Мен ошондой көрөм, бирок барып көрөлүкмүн албетте. Албетте мен Өзбекстанга барып келгенде сразу эле мындай айырмасын түшүнгөнмүн. Допустим, эми Өзбекстан биздин мындай сосед өлкөбүз, туурабы, кошуна өлкөбүз. Бирок мындай туристическая привлекательность деп коет го, туристтик кооз жагы эки өлкөнүкү эки вообще башка да, эки бөлөк. Туура айта кеттиң, бизде Кыргызстанда көчмөн эл болгондуктан мындай именно маданий тарыхыбыз өтө аз. Именно материалдык архитектура жактан ала турган болсок, сен Ошко барып келип, Ошто аны сезгендиктин себеби Ош Центральный Азия боюнча эң эски шаар. 3000 жылдан ашып калды. Жалпы Орто Азия боюнча? Жалпы Орто Азия боюнча. Самаркандтан дагы, Бухарадан дагы, Хивадан дагы эң эски шаар. Ош, Самарканд, ошо Бухара, ошол 3 шаар, Ашхабадты ала турган болсок, ошол шаарлар бир нече ханствонун мындай борбор шаарлары болуп турганда, эң мындай эң чоң, анан кийин эң өнүккөн, азырынча айтканда, заманбап тил менен айтканда мегаполистер болуп турган ошол кездечи, бир 10 жыл, 10 кылым боюнчачы. Ошондуктан ошол маалга мындай татыктуу, анан кийин өтө чоң шаарлар болчу. 19-кылымдын аягында, 20-кылым башталып атканда Российская империя түштүктү алып, башында да 1873 жылы. Анан кийин 3 жыл Ош тармагын, анан кийин ошо түштүктү ала албай жүргөн болот өзүнүн алдыначы. Ошондуктан уже мындай вооруженный атака деп коет го. Ошентип куралдуу күч менен уже өзүнө тартып алган аракет кылып, Ошто медреселер бар эле, анан кийин музейлер бар эле, мечиттер бар эле, ошо именно исламский архитектурадан калганчы, архитектура боюнча Самаркандда эле, Бухарада эле. Бирок ошолордун баардыгы талкаланып кеткен. Азыркы күндө аны мен да билбей жүргөм. Сүрөттөрүн көрүп алып, 1906 жылы, 1907 жылы. Сүрөттөрү кайсыл жактан тапсаңыз? Ошол менин эсимде жок. Мен лентамда чыгып калган эле бир жерден. Ошол менимче музейде көргөн болсом керек. Ошто болсо керек. Бир кылым өткөн эски сүрөттөр да. Ошону көрүп алып таң калгам. Сулаймантон алдында чоң медресе бар эле. Жыгачтан салынган медресе. Жыгачтан элестетсең, жыгачтан салынган медресе экен. Көрүп алып таң калганмын да. Вообще Самарканд менен Бухарадай ошолорго жакын архитектурабыз бар экен эле. Азыркы күндө ошо саналуу архитектуралык маданий бизге тарыхта калган наследие калганда, ошондуктан өтө өкүнүчтүү. Эми биз адан дагы ары алганда, биз билбейм, кыргыздар менимче баалабай, барктабай ошолорду сактап калган эмеспи дейм да. Анан Өзбекстанга барсаң, совсем башкача көрүнүш да, башка көрүнүш, башкача картина, өтө жакшы карашат. Анан сынган жерлери болсо ошону восстановление кылган аракет кылат. Ошол эле биринчи первозданный мындай видте. Анан совсем такыр башка да. Эми вообще туристтик жагынан ала турган болсок, Кыргызстандын фишкасы экотуризм, экологичный туризм, экопродукты и тоолор. То есть тоолор. Бекерден бизди Центральноазиатский Швейцария деп койбойт. Швейцария дагы Европанын ортосунда турат, и тоже тоолордун үстүндө жайгашкан. Биз дагы тоолордо жайгашканбыз. 70-80-90% жерибиздин, өлкөбүздүн площади получается тоолуу жер. Ошондуктан биздин биринчи туризм тармагында өнүгө турган форматыбыз бул экотуризм, горный туризм да. Кышында болсо там чана тебүү, горнолыжный спорт, жайында походдор,
ошондой именно ошол жактан биз күчтүүбүз. Эми Кыргызстандын жаратылышы ошондой болуп, ошондуктан биз именно жаратылыш боюнча күчтүүбүз да. Кудайга шүгүр ошол болуп калды. Анан өзбектерде болсо именно культурный наследиеси өтө күчтүү. Ошол Тимуристо болгонбу, Каканское ханство болгонбу, адам мурунку ханстволордон полностью калган именно архитектурный объекти алар бузбай сактап калышкан. Ошон үчүн ал жакка бизден 2 эсе, балким 3 эсе дагы көп адам барышат. 18-жылдын эсебинен 5 миллиондой адам барыптыр. Ага чейин бир жыл мурда 2,5 миллион. Өзбекстан өтө көп салым кошот туризмгечи. Башка адамдарды алып келгенине өтө көп иштешет. Ошон үчүн 5 миллионго, то есть 2 эсе көбөйткөнгө аракет кылып, 2 эсе көбөйтүшкөн. Өтө көп адам барат. Самаркандка, Бухарага барсаң, прям туристический шаарлар болуп калганда, туристический болуп калган. Ташкентти алсак, Ташкент мага анча жагып бербейт. Эми мындай эскиче советский шаар да. Ташкентти аябай жакшы кылып салдым, башында. Жок, вообще именно Самарканд, если культура жагынан, маданият жагынан ала турган болсок, Самарканд, Бухара, Хива шаарлары өтө мындай эскиче сакталган, жакшы сакталган шаарлар. Ошон үчүн ошолор мага көбүнчө жагымдуураак. Ташкент Бишкектей эле, бир аз чоңураак, бир аз тазараак. Ошондой эле. Ошо айырмасы менимче ошондой эки өлкөнүнчү. Бизде көбүнчө ошо тоолор менен өзгөчөлөрдүн тоолор менен туристтерди алып келген, кызыктырып алып келгенине мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондо Өзбекстанда тоолор барбы? Чоң же ал жак? Өзбекстанда тоолор бар, бирок чыгыш түштүк жагында. Ошо как раз Тиньшань хребетинде Тажикстан Алдыза Турбаева, биз Кыргызстанбыз, ошо мындайдан өткөн, и Өзбекстандын бир 10 же 20% эле, 20 бөлүгү эле кирип калган да. Ошол жерде да тоолор бар, бирок чоң эмес, көп эмес. Калган жагы нар жакка карай, батыш жакка карай пустыня. Каракалпакия вообще пустыняда жайгашкан. Түз жер. Ошондо Өзбекстанда ошондой маданий ар кандай наследиясы бар экен, Кыргызстанда тоолор бар экен да. Анан мага дайыма эле кызык болуп кетет да. Эмне себептен ушул Орто Азиядагы өлкөлөрдүн адамдары эмне себептен бир кандай десем, комплекстүү бир нерсеге умтулушпайт да. Мындай чогулуп, мисалы Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан болуп бир комплекстүү пакеттерди сунуштаса болобу туристтерге, мисалы мындай андайлар бар. Албетте андайлар бар. Потому что туристтер бир өлкөгө келишпейт да, келгенде бир аймакка келишет. Центральный азиатский болобу, Орто Азия болобу, Орто Азияга көбүнчө келишет. То есть бир өлкөгө келгени кажети жок, анан көбүнчө дагы мындай кызыкчылыгы жок да, потому что ал жакта ошончо узактан келип, алар келгенде 2-3 ай саякатташат. Ошон үчүн келип алып, жибек жолунан, шолковый путь деп коебуз, жибек жолунан өткөнүнө аракет кылышат. Андан кийин Өзбекстан, сөзсүз Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан 3 өлкө ал минималдуу. Болбосо Түркменистанга кирген аракет кылышат, андан кийин Тажикстанга дагы барып келишет ошо. 5 өлкө, Центральный азиатский 5 өлкөгө. Ошондой, менимче андай эми биз мамлекеттик деңгээлде бир нерселер иштер алып барылабы деп кызыгып калганда, же бул логикага жатпайбы? Жок, жатат логикага, албетте. Эми мындай байланышкан өлкөлөр болгондуктан, тарыхыбыз бир болгондуктан, эми бир нече кылым мурда тарыхыбыз бир болгондуктан, баары бир нече мындай общий жумуштарыбыз да бар да. Мисалы Европаны алсак, канча 50 еврого канчага билет аласың, анан Франция аркырки Берлин жактарды кыдырып жүрө берет экенсиң го, Евросоюзда атпайбы? Бизде мисалы казактар менен кыргыздар бауырларыбыз деп мындай аркырки тууганбыз деген сыяктуу айта беришет го. Бирок мен 2 жолу бардым да Казакстанга. Границадан өткөндө бир Түндүк Корея, Северный Кореяга мындай ошондон өтүп бараткансыйм да. Неге? Блокпостторду коюп саат текшерет, анан мындай. Эми ал чек арада. Баардык чек арада эле ошондой. 20дан ашык өлкө бар.
18 точно айтпайм, алдабайын, бир 20 аймагында өлкө бар. Границалары бар, бирок границалары тосулган эмес. Бул деген Евросоюз. Биз эле мурун Советский Союз болгон учурда эле бизде границалар жок эле. Кыргызстан болобу, Өзбекстан болобу, любой жакка кирип, машина менен мындай текшерилбей эле өтөт. Азыркы күндө андай эмес. Биз каждый өлкө Советский Союздан калган өлкөлөр азыр отдельно бөлөк өлкөлөр болуп калгандан соң границалар болуп калган. Блокпосттор турат, потому что чек ара. Евросоюзда башка өлкөлөр болгону менен алар бир жалпы өлкө болуп саналат, Евросоюз болуп саналат. Ошон үчүн границалар дагы жок. То есть шенгенский виза, шенгенская зонада бир нече өлкө кирет, 20дай өлкө. Ошол өлкөлөрдүн ортосунда граница жок, шенгенская зона деп коет. Виза алганда дагы бир виза алсаң, ошол бардык өлкөлөрдө саякаттап жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Макул, анда сен ошол жерлерде барып жүрдүң, анан сенин көз карашың боюнча ошол багытта иштесе болобу? Мисалы, маданий жагынан бири-бирине мындай орусча айтканда взаимоуступкиге барып, баягы белгилүү бир жеңилдиктерди кылыпчы же аябай эле айырмаланып турабызбы адамдар менен, ал казактар менен, өзбектер менен? Өзбекстанга барып көргөн эмесмин. Өзбекстанга барганмын. Кандай адамдар? Адамдар вообще менимче окшош болуп, мындай бир чогуу бир нерселерди алып алса болобу же аябай айырмаланып? Жок, чогуу бир нерселерди алып барсак болот, бирок сен айткан мен түшүнүшүм боюнча бирге иштеше турган болсок, границаларды ачып салыш керек дегендей кылтасың. Менимче ал өтө мындай татаал анан оор суроо, анан ага чейин билбейм, жетебизби, жетпейбизби. Эми Европанын адамдары такыр башкача да. Мындай маданият жактан, анан кийин түшүнүк жактан, көз караш жактан, ошон үчүн менимче изилга турган болсок дагы ал нерсе жакынкы жылдары келбей турган нерсе. Негизи Кыргызстанда элдери эркин деп атасың, ошондо. Өзбекстанда жүргөндө текшеришет экен. Казакстандан дагы өтө эркин эмес жүрөт экенсиң. Анчалык мен мындай көп куугунтук дегенде мындай көп эле текшерип туруп алышпайт, бирок чынында мындай эркиндик жактан карасак Кыргызстан менимче Орто Азия боюнча эң эркин өлкө. Адамдары эркин, жүрүш туруштары, анан кийин мыйзам жактан дагы, правительство жактан дагы өтө мындай эркин мамиледе бири-бирибизгечи. Менимче эркин жүрөбүз. Ошол жактан Кыргызстан өтө жагымдуу. Менимче көнүп калганбыз ошогочу. Ичибизде бар. Ооба. Көнүп калганбыз ошол нерсе өтө жагат мага. Шаарда эмне менен алектенип атасың азыркы учурда? Шаарда кылчу коронавирус аябай пландарың буздубу же? Коронавирус биздин проектибиз бар эле. Баса проект боюнча National Geographic менен бир жолу иштешем деп аткансың да? Эмне болду ушул? Ал проекти ишке ашпай калды. Ал жакта ошо башка бир уюштуруучу бар эле, американец географист бар эле. Анын ошо пландары ишке ашпай калды, ошон үчүн мен дагы катышпай калдым. Ошо башка проектибиз бар эле, как раз Кыргызстан боюнча гайдбук, путеводитель баса мен ошону көрдүм. Жасап жатканбыз да, аны чыгарып, анан кийин чыгаргандан ошо китепче, кичинекей китепче, ичинде бардык маалымат бар. Каяка барып, эмнени көрсө болот, каякта жатса болот, каякта тамактанса болот, каякта допустим бут кийим керектүү, бут кийим алса болот, кийим алса болот. Ошонун бардыгы жазылган китепче эле. Анан аны чыгаргандан кийин 2 жумадан кийин марттын жумаларына карантин болуп, аэропорт жабылгандан соң туристтер келбей калып, биздин алуучуларыбыз анан кийин аудиториябыз жок болуп, ошон үчүн ал проект азыр заморозкада турат. Бирок өтө мындай чоң сонун проект болуп аткан. Тышкы дизайнын көрдүм, жакшы. Ал жакта сүрөттөрдү кайсыл жактан алдың, мындай эле? Сүрөттөр ошо көбүнчө Кыргызстандан чыккан эле сүрөттөр, кыргызстандыктар эле ошо Кыргызстанда саякаттап жүргөн биздин жарандарыбыздын эле сүрөттөрү, анан бир нечеси ошо чет элдик сонун сүрөткө тарткан да.
жакшы фотоаппараттар менен келип тарткан фотографтарды алып аттык. Сенин сүрөтүң жок беле, бар беле, мен эсимде жок уже. Алдыңар беле? Алган жок. Жок, биз ар бир сүрөттү эме кылып атканбыз. Ошо авторун жазып, полностью бардыгы закон жолуна алган ооба. Алып жөн сурабай эле коюп койгон жерибиз бир дагы сүрөтүбүз жок болгон. Ичинде өтө көп мындай, допустим, башка путеводительдерди, башка китептерди алсак, мындай текстовый информация өтө көп го. Биз текстовый информацияны азыр, допустим, жаштар көп кабыл алышпайт, окуп отургандагы зеригиштүү болбосун деп, жарымын именно фотоконтент кылып, именно визуальный контент, жарымын текстовый контент кылып, ушундай 50-50 болгондо өтө ичинде көп фотографиялар, сүрөттөр көп, карап, мындай сразу билингендей болупчу. Ошого көп салым коштук, ошон үчүн сүрөттөр дагы көп. Бирок сүрөттөр дагы мындай мыйзам чегинде уруксат алып салганбыз. Ал китепке дагы астына шилтеме калтырып коет болушубуз керек. Анан урматтуу угармандар, бизде конокто Медер Мырзаев, кайталап кетсем, саякатчы, анан ошо эмнелерди алыш керек саякатка чыкканда? Эми бизде Кыргызстанда көп азыркы туризмди ала турган болсок, ички туризмди ала турган болсок, палатка менен чыккандар көбөйүп баратат, бирок анча деле көп эмес. Эми мындай кадам таштап жаңы кирип аткандар туризмге көп, бирок кайсынысын ала турган болсок, эми палатка менен чыга турган болсок күнүнө да, мен ошо снаряжениемди, ала турган снаряжениемди 3кө бөлүп коем. Бул кийүүчү кийимдерим, бул тамак аш, и бул жатчу жерим. То есть кышында боло турган болсо, азыр эми кыш келип калды, актуалдуу болсо керек, кышында 2, получается, сменный дагы алмаштырчу кийимди алам. Бул ошо биринчи бөлүктө, экинчи бөлүктө тамак аш. Тамак ашта суу кирет, сухой паёк кирет. Суу менен аралаштырып, потому что сухой болгондо жеңил болот. Андан кийин консервный банкалар кирет көбүнчөчү. Консервный банкалар, суу, может быть, там кетчуп, майонез эмес, эми кетчуп алам, бир аз даам татыган. Нанды албай калгам азыр. Мурда нан көп алчым. Нан, во-первых, көп турбайт. Эми көп турбайт дегенде нан оор келет да. Нанды ток кармайт, бирок оор келет. Кыйналасың тоодочу. Сухой гречка, рис болсо, нанды өтө жакшы мындай алмаштырат да. И бул экинчи бөлүгү. Үчүнчү бөлүктө жатчу жериң. Бул палатка, бул спальный мешок и каремат. Каремат деген нерсе бул мат сыяктуу эле, ошо алдыңа коюп, үстүнө спальный мешокту коюп алып жатканы. Ичине кирипчи. И палатка өтө мындай маанилүү нерсе. Бизде тоолуу аймак болгондуктан шамалдар көп. Шамалдан тосунбасаң, үшүп каласың да. Ошон үчүн шамалдан тосунган эле соң биз өлчүп да көргөнбүз, бир 2 эсе жылуу болот да. Шамалга турсаң кадимкидей үшүйсүң, ичине кирсең эмеси спальный мешок эле жок, уже жылып каласың да, потому что шамал жок. Температура жакшы эле. Шамал эле үчтүрүп коет. Палатканы кайсыл жерге коюш керек? Мындай белгилүү лайфхактар бар? Вообще Европада өтө мындай, Европада акча төлөшөт, палаткага? Европада тиилбеген жер жок да. Тиилбеген дегенде дики деп коет, кандай деп коет эле кыргызча? Жапай жерлер аз калган. Анан бардык бара турган жерлериңде мындай өтө бөлүкчө дарыдалып койгон аянттар бар, ошол жака коюп алып палаткага жаткандайчы. Инфраструктурасы өтө өнүккөн. Бизде жалпы эле жапай жерлер, бизде мындай кемпинг кыла турган дайырдалган жайлар өтө азды. Өтө аз дегенде, мне кажется, можно по пальцам пересчитать. Ошондуктан тандоого жер көп. Эми түз жер болуш керек. Таштак жер болбош керек. Мындай сайчу палатканы жырта турган түйүндө өсүмдүктөр болобу же таштар болобу же жарылган айнек болобу, бутылка болобу, ошондой нерселер болбош керек. Эң жалпысы. И суу болбош керек да. Бир аз дөңөрөк жерде коюш керек. Ылдыйлашта кое турган болсоң, ошо подводный жердин түйүндө
грунтовый суу деп коет. Ошолор или там жамгыр жааганда дагы ылдыйлашта болсоң жамгыр ошо агып келип суу болуп сууга батып каласың да, ошон үчүн бир аз дөңгөрөктөө коюш керек. Ошол эң алгачкы мындай базалык нерселер ооба. Фишкаларыбыз жөнүндө сүйлөштүк, мультикультурализм жөнүндө сүйлөштүк. Анан салт боюнча эле мендер айтып кой, биздин көрөрмандарга эмнени каалайт элең? Мүмкүн белгилүү бир жакшы өзүң жүрөгүңөн бир нерселерди биздин угармандарга айтып кетесиңер. Айтып кетсем, бул Кажы-Кожо подкастынын 27-чи өзүм дагы унута баштадым, көбөйө баштады окшойт. Чыгарылышы, анан ошо сөз сага. Биринчи чыгарылышы дедиң эле го мен келген. Биринчи конок дедиң эле, же студияда бул биринчи конок деген неме? Бул жак айтып кетсем Content Space. Бул жак жаңа ачылды. Бул жактан эми сүйлөшүп турабыз. Жашоо жөнүндө, кесип жөнүндө, ар түрдүү темалар жөнүндө чайдын үстүндө болобу. Аябай ыңгайлуу отуруп алып, ошо бул жактан чыгарып турасыз. Ушундай. Анан Медер бүгүн биздин Content Space аянтчабыздын биринчи коногу. Анан менин оюмча аябай мен да кубанып турам. Анын үстүнө бул жакта Медер белек ала келиптир. Мага аябай жагымдуу болуп атат. Анан ушун менен Медердин жакшы ой сөздөрү менен аяктап койсок биздин подкастыбызды. Эми биздин форматыбызда болгон ошо саякат, туризм сферасында жалпы бир каалоо тилектерим болот эле эл журтка. Эми биз туризм маданиятыбыз эми өнүгүп келаткандан соң салым кошкун бар. Ошон үчүн биринчи очередтен жаратылыш эми бизге убактылуу берилген колдонууга. Ошон үчүн ошону сактап биздин урпактарга, балдарыбызга мындай таза өткөрүп бергени өтө салым кошкум келип турат. Андан кийин өтө мындай сурана турган бир сөзүм бар эле да. Таза калтырып, таза алып жүрүп, мусор чачпай, келген жерде мусор боло турган болсо, мусор тазалап, андан кийин өзүнүн эле мусорубузду эмес, жада калса ошо башка мусор жада турган болсо, эми пакетти ачып бир 5 мүнөттө ошо мусорду чогултуп, өзүбүз менен ала кеткени аракет кылабыз. Аракет кылсак өтө жакшы болот эле. Эми бараткан сайын мындай ойлонгон, ой жүгүрткөн адамдар көбөйүп келатат. Өтө сүйүндүрүп. Ошон үчүн ошол тармакта иштешип, анан кийин ошону эске салып, ошол багытта ошону эске салып жүрсөк абдан жакшы болот эле деген ойдомун. Андан кийин саякаттагыла, көп саякаттагыла кырсандын ичинде эмес, эми Кудай кааласа азыр буюрса пандемиябыз түгөнүп, экинчи волна болбой, пандемиябыз бүтүп, анан мүмкүнчүлүк боло турган болсо чет элге чыгып, Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, же узак зарубеж болобу, чыгып саякаттагыла аң сезимди, көз караштарды өзгөртөт саякаттоочу. Ошон үчүн ошол каалоо тилектерим көбүрөөк саякаттагыла деген. Эң сонун ушун менен биздин подкастыбызды аяктайлы. Медер айтып кеткен сөздөрүң ошол эле сен айткандай болсун деп мен да тилектешмин, албетте. Анан ушун менен биздин Content Space аянтчабыздагы биринчи подкастыбыз менен бүтүрүп ошону анан коштошобуз силер менен. Кийинки көрүшкөнчө.